Текебаев: Садыр Жапаров президенттик шайлоого катыша албайт, ага мыйзам жол бербейт. Бүгүн 16 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүү арызын кабыл алды. Депутат Өмүрбек Текебаев мындан аркы саясий жүрүштөрдү айтып жатып, баш мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруучу кийинки шайлоого катыша албай турганын белгиледи. Садыр Жапаров бардык бийликти колуна алды. Анын ичинде парламентти дагы десек болот. Алдыда ишке ашыра турган оор убадалары бар. Эл күтүп жатат. Биз жардам беришибиз керек. Анан каражатты үнөмдөө үчүн президенттик жана парламенттик шайлоону чогуу өткөрүүнү сунуштайм. Ага мыйзам жол берет. Бирок президенттин милдетин аткаруучу шайлоого талапкер катары катыша албайт, деди ал. Булак Коом пресс. Мирбек Атабеков Сооронбай Жээнбековдон кечирим сурады. Бул тууралуу ырчы өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Чоң рахмат сизге. Мусулман инсан катары ачууга алдырып сүйлөгөнүм үчүн кечирим сурайм, деди ал. Эскерте кетсек, буга чейин Атабеков аянттагы митингге чыгып алып, экс-президенттин дарегине коомдук этикага сыйбаган сөздөрдү айтып кыйкырган. Булак Коом пресс сайты. Кожобек Рыспаев Садыр Жапаровго кошуматчылардан арылууга кеңеш берди. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында билдирди. Бүгүн калыс сүйлөйүн. Садыр Нуркожоевич, мурдагылардын катасын кайталабай, айланаңыздагы кызмат үчүн жөн эле кошумат кылуу үчүн жүргөндөрдүн көзүн тазалаңыз. Ийгилик каалайм сизге. Биз бардык чечимдерди эл үчүн колдоп беришибиз керек, деди ал. Булак Коом пресс. Канат Исаев Сооронбай Жээнбеков чоң кадыр барк менен кызматтан кетүүдө. Мындай пикирин бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып жаткан учурда парламенттин төрагасы Канат Исаев билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан чоң кадыр барк менен башын бийик көтөрүп кетип жатат. Ал мурдагы президенттерге окшоп бийлигин коргоп, аракет кылган жок. Элдин амандыгын өзүнүн кызмат ордунан бийик койду, дейт ал. Булак Коом пресс. Албек Ибраимов менен Сапар Исаков качып кетишти. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов жаза өтөө жайына кайтып келишкен жок. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Учурда жазадан качуу боюнча кылмыш иши козголду деп жазылат маалыматта. Эске салсак, 5-6 октябрдагы Бишкек шаарындагы башаламандыкта саясатчылар Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Равшан Жээнбеков, Фарид Ниязов жана бир нече адам түрмөдөн чыгып кетишкен. Сапар Исаков менен Албек Ибраимов үй бүлөлүк шартына байланыштуу деген себеп менен 7 күнгө түрмөдөн бошотулган. Алар 13 октябрда кайра жаза аткаруу жайына келиши керек эле. Маалымат булагы процесс KG. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Садыр Жапаровду куттуктады. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов кесиптеши Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дайындалышы менен куттуктады. Бул тууралуу эки өлкөнүн тең өкмөтүнүн басма сөз кызматтары маалымдашты. Абдулла Арипов эки өлкө жана эки элдин пайдасы үчүн бардык багыттар боюнча кызматташууну кеңейтип, мындан ары стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө үмүтү бар экендигин айтты. Булак процесс KG. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган Борбордук шайлоо комиссиясын Кыргызстан партиясы сотко берди. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин Кыргызстан саясий партиясы сотко берди. Бул маалыматты партиянын штабы тастыктады. Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга каршы Кыргызстан партиясы мурда Бишкек шаардык сотуна кайрылган, бирок сот арызды кароодон баш тарткан эле. Учурда жогорку сот арызды кароого алды. 6 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин кабыл алган. Мындай чечим 5 октябрда болгон митингдин басымынын алдында болгону айтылат. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев 13 октябрда болгон жыйында Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. Булак процесс KG. Аянттагы митингде оң колунан ажыраган 19 жаштагы Рыскелди түшүмдө колум кайра өсүп калган болот. 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып өлкөдө башаламандык орун алган. Анда 19 жаштагы Рыскелди Табышбек уулу алган жаракатынан улам оң колунан ажыраган. Суперкежи порталы учурда ооруканада даарыланып жаткан Рыскелдинин абалын сурап, кыска маек курду. Рыскелди: алгач эле ден соолугуң жакшыбы? Маанайың кандай? Жакшы буйруса шүгүр, рахмат. Маанайым дагы жакшы. Ак халатчандар тамчылатма дары койгону келгенде жуурканымды ачпастан бул колума сайгыла деп оң колумду көрсөтөм. Медайым жуурканды ачып, апей деп чочуп кетет. Досторум инстаграмдан жазып, эмне жооп бербей жатасың десе, бир колу менен жазып жетишпей жатам деп тамаша кылам. Буйруса акырындан жакшыбыз. Өзүң жөнүндө айтып берсең.
Мен Ырыскелди Табышбек уулу 2001-жылы Чүй облусуна караштуу Кегети айылында туулгам. Азыркы учурда Насириддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде 2-курста сырттан окуу бөлүмүндө билим алам. Өзүм 6 туугандын уулусумун. Ата-энем чоң ата, чоң энем бар. Чоң үй бүлөбүз. Үйдө атам эле иштейт. Митингге эмне максат менен баргансың? Ошол күнгү окуя тууралуу айтып берсең, кырсыкка кандайча кабылдың? Митинг күнү көпчүлүк жаштар сыяктуу эле адилеттүүлүк издеп аянтка келгем. Ал күнү токмоктон жумушка келип, саат 7-лерде аянтка келдик. Шайлоонун жыйынтыгына бүткүл эл нааразы болду окшойт. Тынчтык митингине келген эл өкмөткө шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарсын деген талапты коюшту. Өкмөт үйүнөн эч ким чыгып жооп бербегендиктен башаламандык болуп кетти. Саат түнкү 12-лерде жаныма үн чыгаруучу граната төшүп жарылды. Дароо четке чыгып, колумду карасам, сөөгүмө чейин быркырап кетиптир. Жанымда жүргөндөргө колумду бекем таңып берип койгулачы деп кайрылсам, көргөндөр жүрөгү түшүп келе албай жатышты. Бир маалда айылдаштарым таанып калып жүгүрүп келишти. 2 кегетелик бала кан токтобой агып жаткан колумду чүпүрөк менен таңып ооруканага алып келишкен. Ал жерде барганда врачтар жетишсиз болуп, байланыш жоктугунан операция дагы кеч болду. Телефон байланышы жок. Эптеп Wi-Fi менен WhatsApp'тан чалып чакырып, анан кылышты. Ошол учурда кыйналып калдым. Азыр барбай эле койсом болмок деп өкүнүп жатасыңбы? Башында кичине өкүнүүлөр болду. Мен жарадар болгондо эле колумду кесип саларын билгем. Ооруканага келгиче өзүмдү кадимкидей даярдап келдим. Азыр кичине кыйналуулар болуп жатат, бирок колуман ажыраганымды сыноо катары кабыл алдым. Колдагы тырмак, чач сыяктуу кайра өсүп кетсе жакшы болмок. Түшүмдө колум кайра өсүп калган болот. Оң колу менен тизгин кармап, ат минип жүргөн болом. Ырыскелде кандай максаттар бар? Эмне тууралуу кыялданасың? Мен буйруса бир колум менен болсо дагы максаттарыма жетем. Үй бүлөмдө элден калтырбай багайын деген чоң максаттарым бар. Мен үйдүн улуусу болгон үчүн ата-энеме жардам берип, аларды багуу менин милдетим. Буйруса кыялдарга жетем деп турам. Бир колум менен болсо дагы үй бүлөмдү татыктуу багам деген үмүттөмүн. Буга чейин курулуш компаниялардын биринде иштечүмүн. Акча топтоп, шаардан үй алууну пландап жаткам. Маеңи ыраазычылык, ден соолук каалайбыз. Булак Супер KG. 61 жаш. Кыргызстандын президенттери кантип кеткен. Кыргызстан көз карандысыздыкты алгандан бери 5 президент алмашты. Эң кызыгы, бардыгы 61 жашында кызматтан кетти. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков да өз арызынын негизинде 61 жаш курагында отставкага кетээрин жар салды. Спутник Кыргызстан агенттиги Кыргыз Республикасынын президенттеринин кызматтан кеткен учурларына көз салып көрдү. Аскар Акаев. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев 2005-жылдын 24-мартындагы Жоогазын революциясынын жыйынтыгы менен бийликтен кеткен. Дагы бир себеп жогорку кеңешке шайлоодо уулу менен кызынын ат салышкандыгы болгон. Экс-президент ыңкылаптан кийин дароо эле Россияга кетип калганы менен ал расмий түрдө ошол жылдын 5-апрелине чейин Кыргызстандын президенти болуп турган. Тактап айтканда, Акаев 4-апрелде Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде 5-апрелден баштап кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Аскар Акаев азыр Россияда жашайт. Тактыдан кулаганда туура 61 жашта болчу. Курманбек Бакиев. Жоогазын революциясынан кийин мурда 2 жолу өкмөт башчы болуп иштеген Курманбек Бакиев президент болуп келди. Ал 2009-жылы 2-чи мөөнөткө шайланып, 2010-жылдын апрель айына чейин президенттик тактыда отурган. Бакиевдин убагындагы коммуналдык тейлөөлөргө тарифтердин өсүшү жана туугандарынын адаттан тыш жоруктары акыры 2010-жылдагы апрель окуясына алып келген. Митингге чыккандар Ак үйдү басып, 7-апрелде Бакиевди ээрден алып түшүшкөн. Бийлик алмашуу, кан төгүү менен коштолуп, натыйжада 87 жаран окко учкан. Алгач Бакиев өлкөнүн түштүгүнө качса, 15-апрелде Казакстанга учуп, кийин Беларусь мамлекетине барган. Ал 21-апрелде 61 жаш курагында Минск шаарында кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Роза Отунбаева. Курманбек Бакиев кызматтан кеткенден кийин Роза Отунбаева Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп турган. Апрель революциясынан кийин ошол кезде түзүлгөн убактылуу өкмөттү жетектеп, жаңы конституция кабыл алган соң өткөл мезгилди президенти болуп калды. Ал 1 жылдай бийликте отуруп, 2011-жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаевга президенттик тактыны өткөрүп берген. Ал убакта Роза Отунбаева да 61 жашта болчу. Алмазбек Атамбаев.
2011 жылы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодон жеңип, 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президенти болуп турган. Андан кийин бийликти шайлоо жолу менен 61 жашында мураскери Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берген. Бирок экөөнүн ортосунда бат эле пикир келишпестиктер жаралып, кескин сындар айтылган. 27 июлда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу менен кошо кол тийбестигинде алып салган. Кийин Крим Төөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2019 жылдын 8 августунда кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Сот Атамбаевди 11 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдан соң эки тизгин бир чылбыр Сооронбай Жээнбековдун колуна тийген. Ал 2017 жылдын 15 октябрында президент болуп шайланып, 24 ноябрдан тарта кызматка киришкен. Жээнбеков мамлекет башчысы катары 3 жыл иштеди. 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл 5 октябрда Ала Тоо аянтына митингге чыккан. Акцияга оппозициялык маанайдагы саясий лидерлер менен биргеликте 3-4 миңге жакын киши чогулган. 6 октябрга караган түнү митингчилер менен милициянын ортосунда кагылышуу болгон. Натыйжада бир адам каза болуп, миңдеген жарандар жабыркады. Митингге чыккандар парламенттин имаратын басып алган соң Алмазбек Атамбаев жана башка саясатчылар менен катар абакта жаткан Садыр Жапаровду бошотушкан. 6 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Кечинде парламент премьер-министрликке Садыр Жапаровду талапкерлигин жактырган. 10 октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, Садыр Жапаровдун талапкерлигин өкмөт башчылыкка колдоп беришкен. Ушул эле күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон митингчилер тарабынан бошотулган саясатчылар кайрадан камала баштаган. Бирок айрым депутаттар аталган жыйын легитимсиз болгонун айтып, Жапаровду премьерликке бекиткен чечимди жокко чыгарууну талап кылышкан. 14 октябрда Жогорку Кеңеш кайрадан жыйынга чогулуп, Садыр Жапаров башында турган өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитип берген. Ошол эле күнү Сооронбай Жээнбеков өкмөттү дайындоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ал эми 15 октябрда президенттин кызматтан кетишин талап кылган митингчилердин акциясынан улам Сооронбай Жээнбеков отставкага кетээрин билдирди. Белгилей кетсек, 16 ноябрда 62 жашка чыгат. Булак Спутник KG.